Аскарбек Сапарбекович, саламатсызбы? Айыл чарба министрлиги саламаттык болсо, анда республикада бүт баарын жакшы болот деп эсептейм. Аскарбек Сапарбекович, айтып коюңузчу, ушул азыр Эмиль Токтокунович айтып койду, уже сурап койду, айыл чарба продукциясын экспорт канчага өстү деп сиз жооп бердиңиз. Андан кийин ушул 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча айыл чарбасын жеңилдетилген насыялоонун жыйынтыгы боюнча кандай цифраларды көргүңүз келет да? 9 миллиард 800 миллион сом боюнча Бактыргыч айтты. Ал бөлүнөт. Ал эми көздүн жыйынтыгы менен Кудайым буюрса биз ошол азырда айтылбады. 9 негизги продукттун ичинде süt, жашылча, картошка менен өз камсыздылып келдик. Азыр эми биз эгинде өзүбүздү камсыз кылганга жакындап калдык. Этти дагы Кудайым буюрса мына былтыр биз 9000 гектар септик эле кант кызылчасын. Быйыл 15000 гектарга чыгып атабыз. Болжогон түшүмүбүз 750-800 миң тонна жыйнап алабыз деп атабыз. Эгерде баары жакшы болсо биз ошол өзүбүздү кант менен камсыз кылууну дагы дээрлик өзүбүздүн эсептен чыгабыз деп атабыз. Калган 3 продуктуну алып келе атабыз жакында. Рахмат. Менде мындай да өтө отунуч маселе бар экен. Бул Москва районунда азыркы бүгүн күнгө примерно 70 миң тонна сабиз турат. 70 миң тонна. Сабиздин баасы бүгүн күнгө 5 сомдон. Бирок вывоз жок. 2 жыл мурун ал 100 сомго чейин чыкты. Ошол жактан кандай жардам бере алабыз? 70 миң тонна ушул именно сактоо тиги маданиятта турат. Бирок 2 ай үмүт дагы бар да. Карим Мырзаевич, bizde эми кошуна мамлекеттерде элчиликтер бар, консулдуктар бар. Мына бул жерден чыгарыбыз менен эле ошо менен алектенип иш кылабыз. Албетте негизги рынок Россия билесиз да, бул эми биздин пияз сабиздер ошол жака кетишмес беле. Эми аяктагы элчилик менен дагы областтардагы консулдуктар менен иш алып баралык. Рахмат, буюрса мен ишенем. Бактыргыч, сизде сураныч, сиз көзөмөлдөп коюңузчу. Ошол маселе боюнча бул өтө өтүнүч да. Быйылчы почти 80% ким сабиз себишкен кишилер бүт кызылчага өтүп кетти да. Быйыл сабиз себишпейт. Эмне себептен 2 жыл подряд ушул именно убыток болуп атат да? Мен мына глобально айтып коеюн. Бизде эң негизги проблема ушул картошка, сабиз, абрикос жана башка. Бизде мындай айтканда эл аралык деңгээлдеги стандарттуу сатып алуу компания өзүнүн складдары менен, өзүнүн холодильниктери менен жок болуп атат да. Эми азыр алдын алып айтып коеюн, азыр ушул боюнча биз иштеп атабыз, азыр жерди дагы бөлүп атабыз. Азыр 90 миң квадраттык логистика оптово распределительный центр долбоорун баштап атабыз. Бул жакта. Бир ушундай чоң логистика борборду биз ушу Оштун терегинде Кара Сууда ушул жерден дагы ачыш керекпиз. Ошол жерде биз азыр талап койдук, биз инвестор менен сүйлөшүп атабыз, биздин өзүбүз кыргыз инвесторубуз. Ушул сабиз, картошка, абрикос жана башка биздин эң көп мындай өсүмдүктөр өсүп аткан заттарды ушуну кабыл ала турган ошол жерге оборудование, биринчи кезекте мойкасын, калибровкасын, сортировкасын, упаковкасын, керек болсо дагы ошол картошканын цвети бирдей болуш керек деген оборудование алгыла деп атабыз. Ошол жигит дагы азыр бул долбоор да, уже жердин үстүнө иштеп атабыз, инвестициялык келишим деген астында турабыз. Ушундай биз шарттарды айтып атабыз. Макул болуп атат ал жигит. Анан кийин ушундай эгерде биз жакшынакай ушуну кура алсак, ушунда бизде эл аралык деңгээлдеги стандартка продукциябыз болуп калса, биз не только ЕАЭстин ичинде, биз сыртка дагы чыга турган мындай шарттарыбыз болуп калат. Анткени ал жерде дагы лаборатория болуш керек, эл аралык стандартта, фито лаборатория болуш керек. Мына ушундай жетишсек, ушундан биздин ушу продуктылар жакшынакай сатылат деген ниеттебиз. Рахмат, Бактыргыч, бул өтө жакшы долбоор.
буюрса мен ишенем, бул сиздин тажрыйбаңыз жетет. Мындай суранышты дагы Бакыт Эргеш, ушул Москва районунда көп тиги жер жемиштер жана мөмө жемиштерин переработканын заводдорун курулушубуз керек да. Ошону биринчи колдонуш керек да. Анан кийин республика түштүгүндө жана түндүгүндө продукциянын сактоо жана сатуу боюнча канча логистикалык борборлору бар да бүгүнкү күнгө. Эмне себептен сурап атам, ылдыгы зона Сокулуктачы быйыл дагы капустан дагы акча болгон жок да, дагы баасы болгон жок. Капустанын себишкен кишилер дагы кыйналды. Эмне себептен сактоо борборлор болгон жок экен да, тиги ылдыгы зонада. Аяктан уже ушул капустан бүт болбой калышы үчүн азыр баасы эми өсүп атат да. Ошол жактан дагы бир жардам берип коюңузчу. Сураныш. Бул Сокулуктун ылдыгы зона, жаңы жер, жаңы пакта, Нижний Чуйск көп дыйгандар кыйналат да. Анан кийин Аскарбек Сапарбекович, ушул сүт маселе дагы кыйрылып атат. Сиз өзүңүз жакшы билесиз да. Акыркы убакта сүт тапшыруу, ага болгон баа саясатта жана башка көйгөйлөр боюнча кайрылуулар көп болуп жатат да. Ошону дагы карап коюңуз, сураныш. Рахмат. 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 Кийинки сөз Самый Кожо Мирлан мырзага берилет.